Bismillahirrahmanirrahim. Адамға ең жеңіл болған ибадаттардың бірі бұл зикір қылу. Ошондуктан сіздерге бүгін урматтуу көрөрмандар, зикирден дуа кылуунун кыска нуска пайдаларын сіздерге айтып кетейин. Эгерде биз ар дайым зикир кылып, Алла Тааланы эстеп турган болсок, дуа кылып турган болсок, шайтан бизден качат. Жанагы оорулар, жин ооруту, жин тийипти деген жаман түш, ушундай нерселерден алыс болобуз биринчи. Экинчиси, жаратуучубуз Алла Тааланы эстеген болсок, Алла Таала бизден ыраазы болот. Ыраазы болгон болсо, сиздин жүрүшүңүздө, ишиңизде, өмүрүңүздө берекеңиз, Алла Тааланын берекеси, ырайымы жаап турат. Андан кийинкиси, кимде ким зикирди көп кылган болсо, ошол адамдын жүрөгү күчтүү жана ошондой эле денеси дагы күчтүү болот экен. Анча-мынча көз тийген болсо, суктануу болгон болсо, анда мындай ооруларга тез сыркоолоп ооруп калбастан, балким ошол адамдын, зикир кылган адамдын, дуа кылган адамдын денеси дагы, руху дагы, жүрөгү дагы бекем болот экен. Кимде ким Алла Тааланы эстеп зикир кылып жүргөн болсо, ошол адамдын жүзүндө нур болот экен. Андан кийинкиси, кимде ким рызкысы кең болушту каалаган болсо, Алла Тааланын рызкысына тез жетейин, кыйынчылыксыз адал нерсеге жетейин деген болсо, ошол адам зикир кылган болсо, Алла Тааланы эстеген болсо дагы, Алла Таала өзүнүн сүйүктүү кулдарына рызкысын берет экен. Андан кийинки эң негизги нерселердин бири, кимде ким Алла Тааланы эстеп, дуа кылып, зикир кылып турган болсо, ал адамда Алла Тааланы улуктоо, Алла Таала мени көрүп турат, угуп турат деген сезим көбүрөөк болуп, жаман иштерден, күнөөлөрдөн алыс болуп, Алла Тааланы ар дайым эстеп турат экен. Дагы эң негизги нерселердин бири, бүгүнкү күндөгү чоң проблемалардын бири болгон бул адамдын кыжыраатчылыгы, кайгы, капа, депрессия, жүрөгүм сыгылды, стресс болду, мындай болдум деген оорулардын баардыгына шифа боло турган нерселердин бири бул Алла Тааланы эстеп, зикир кылуу. Кимде ким Алла Тааланы эстесе, дуа кылса, зикир кылса, ошол адамдын жүрөгүндөгү азыр биз айткан оорулардын баардыгы айыгып, ар дайым ден соолукта болот экен. Андан кийинкиси, Алла Тааланы ким зикир кылса, дуа кылса, анын тили ар дайым сооптуу нерсе менен алек болуп, жамандагандан, жаман сөздөн алыс болот экен. Эң дагы бир өзгөчөлөрдүн бири бул, кимде ким Алла Тааланы эстесе, зикир кылса, дуа кылса, ал ар дайым ушул периштелердин колдоосунда, периштелердин жанында болот экен. Кимде ким музыка окуган болсо, жаман нерселер менен алек болсо, ошолордун жанында жин, шайтан, ушундай бузук нерселер менен көп болот дагы. Ооругандар, сыгылгандар, кыйналгандар, ошолордун оорулардын себептери бардыгы ошол нерселерден келип чыгат экен. Дагы өзгөчө нерселердин бири бул, кимде ким зикир кылса, дуа кылса, ошол адам кыямат күнүндө аттин кылбайт экен. Себеби адамдар кыямат күнүндө Алла Тааланын астына барганда, убактымы бекер кетти деп, мен эң жеңил болгон зикирди эмнеге айтпадым экен, Алла Тааланы эстебедим экен деп кайгырат экен, өкүнөт экен. Ошондуктан кимде ким зикир кылып, дуа кылып жүрсө, ошол адам дагы өкүнүп кайгырбайт экен. Дагы кыямат күнүндө эч кандай себеби жок болуп, кимге барсам экен, эмне кылсам экен деп калганда, Алла Таала кимде ким Алла Тааланы эстеп, көздөн жаш агызган болсо, ошол адамдарга Алла Таала өзгөчө көлөкө кылып берет экен. Ушул өзгөчөлүккө жетет экен. Андан кийинкиси, эң жеңил Алла Тааланын соопторуна жетүүнүн дагы ушул зикир кылуу, дуа кылуу жолу экен. Эң акыркысы бул, урматтуу бүт туугандар, эгерде сиз садака бере албай жатсаңыз, намаздарды, сүннөттөрдү окуй албай кыйналып жаткан болсоңуз, анда дагы сиз зикир кылың, Кудай кааласа ошол кемчиликтердин бардыгына ордуна коюп жаап кете турган нерсе дагы бул зикир кылуу, Алла Тааланы эстөө экен. Алла Таала баарыбызды ар дайым өзүнү эстеп, дуа кылып, зикир кылып жүргөндөрдөн кылган болсун деп Алла Тааладан сурайбыз. Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракатуh.